Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан кыргыз тили сабагы. Силерге бүгүн сабакты мен Элзат Абласан кызы өтөм. Биздин бүгүнкү сабагыбыз жат жазуу болмокчу. Жат жазуубуздун темасы жакшылык кылуу. Силерге ушул жерден айта кетчү нерсе, биз аралыктан окуп жаткандыгыбызга байланыштуу бүгүнкү жат жазуу кичине башкача форматта өтөт. Ошондуктан силер абдан кунт коюп, жакшылап угушуңар керек. Жат жазууну баштаардан мурда тапшырмаларды айтып кетели. Биринчи, текстти мен окуп жатканда абдан кунт коюп уккула. Экинчи, тыныш белгилерин чекит, үтүр, суроо, илеп, сызыкча, тырмакча, кош чекит жана башка тыныш белгилерди туура койгонго аракет кылгыла. Үчүнчү, сөздөрдү муунга бөлүп ташмалдоого жакшы көңүл бургула. Төртүнчү, тексттен каалаган 5 сөздү алып, ага фонетикалык талдоо жүргүзгүлө. Тема: жакшылык кылуу. Чыгыштын бир өлкөсүндө акылы өлкөгө күн сыяктуу жарык берген өкүмдар жашаптыр. Анын көсөмдүгү менен байлыгына пенде аттуудан эч бир жан тең келе алган эмес. Бир күн эле өлкө кызматында жүргөн бир атка минер өң алаттан кетип, падышага минтип кайрылат. О улуу султан! Сен биздин өлкөдөгү эң кемеңгер, эң улуу, эң күчтүү адамсың. Сенин колуң өмүрдүн узарышына да, өлүмдүн жакындашына да себепчи боло алат. Бирок мен шаарларды, айыл кыштактарды аралап жүрүп, өзүң жөнүндө элден түрдүү кептерди угам. Кээ бирөө сени даңктап жатса, кээ бирөө сени жерге киргизе жамандап шыбап жатат. Алар сенин акылдуу чечимдериңди сындап, кылган иштериңди келекелеп жатышат. О урматтуум! Сенин мамлекетиңде ушундай ээн ооздук болуп жатканын кандай түшүнсөк болот дейт. Султан акырын жылмайып буга мындай деп жооп узатты. Менин өлкөмдөгү көпчүлүк сыяктуу эле карамагымдагы калкка кылган кызматымды сен деле билесиң. Өлкөнүн бардык дубандары мага баш ийет. Менин жүргүзгөн саясатым менен баарынын иштери жүрүшүп, көпчүлүгү бай адамдарга айланышты. Адамдар мени калыстыгым үчүн сыйлашаарын да жакшы билем. Албетте, менин колуман көп нерсе келери тууралуу сен туура айтасың. Чоң шаарлардын дарбазасын жаптырып койгонго кудуретим жеткени менен, душмандарымдын оозун жабуу такыр колуман келген жок. Мен тууралуу кимдир бирөөлөр кандай гана жаман сөздөрдү айтпасын, өлкөмдөгү адамдарга жакшылык кылууну, кызмат кылууну гана мен эң маанилүү нерсе деп эсептейм деген экен. Мына өзүңөр көрүп тургандай эле текстте бир дагы тыныш белгиси коюлган эмес. Ошондуктан мен окуп жатканда абдан чоң көңүл бөлгүлө. Менин интонациям аркылуу тыныш белгилерин коесуңар. Ошондой эле силер бул жазып атканда эмнелерге көңүл бурушуңар керек? Эки адамдын сүйлөшүүсү, диалог болгондо кандай тыныш белгилер коюлаарын эсиңерге салгыла. Ошондой эле берилген тапшырмаларды аткаргыла. Башында мен тапшырмаларды бербедимби? Бул силерге фонетика бөлүмүн жыйынтыктоочу жат жазуу болуп эсептелинет. Түшүнбөгөн бардык суроолоруңарга ар дайым жооп берүүгө даярмын.
Classroom аркылуу дагы, WhatsApp аркылуу дагы түшүнбөгөн суроолоруңар болсо кайрылсаңар болот жигиттер. Жат жазууну сөзсүз түрдө жазышыңар керек. Бул силердин контрольный ишиңер болуп эсептелинет, ал өзүнчө тиркелет. Ошондуктан мен баарыңарды жакшынакай аткарып, жазып жөнөтөт деп ишеним артам. Көрүшкөнчө саламатта болгула.